Саламатсыңарбы, кандайсыңар? Мен атым Самат Дөлөтбаков. Буюрса азыр сиздер менен Жылдыздуу такси рубрикасын баштап жатабыз. Анда эмесе Сүйүнч радиосу менен чогуу болуңуздар. Спасибо большое. Как настроение праздничное? Хорошее? Как вас зовут? Айсезим. Айсезим деген чоңуз барат тур. Анда эмесе сиз жеткирип койсоң кандай дейсиңер? Болобу? Соны болобу. Самат Дөлөтбаков бүгүн сиздин жеке айдоочуңуз. Сүйүнч радиосу биргеликте уюштурдук. Жылдыздуу такси долбоорун. Анда кеттик да. Таксист долбоорунун алкагында Самат Дөлөтбаков Айсезим деген кызга гүлдү ыйгарып, азыркы учурда үйүнө жеткизип бара жатабыз. Айсезим, алгач сизге Жылдыздуу такси жаныңызга келгенде кандай сезимдер пайда болду? Аябай сүйүнүп кеттим. Эч кимди эле куттуктаган жок эле. Вот. Ушул жашообузда болгон ситуациялар жөнүнө боло бербейт. Ар бир нерсенин өзүнүн убактысы, өзүнүн жери болот. Андыктан биз башында ушул аян эжеге барып, эжеке жүрүңүз деп анан жок, мен азыр балдарым келатат. Ошон үчүн рахмат силерге деп аз жылын көргөзгөндө Айсезим жаныбызга келип калды. Айсезим дароо карап эле жүрүңүз анда ушул чоңузду жеткиребиз деген бир ой келди. Мен алектен сиз окуйсузбу, иштейсизби? Окуйм заочный основада и жумуш иштейм. Иштейсиз. Бариста. Вау. Анан эмес, ар учур ушундай майрамдын шаңын сезип жүрүңүз. Анан белек тартуулаган мырзалар болобу, жакын адамдарыңыздар эң башкысы көп болсун. Сиздин жылмаюуңузга себеп боло турчу жаңылыктар, сүйүнүчтүү кабарлар көп болсун жашооңузда эң башкысы. Айтып коесузбу кайсыл жерде экен? Мынакей ушул остановкада кто-то элестет же. Кетип баратып радио угуп атсаң, кандай жакшы бир бактылуу нерсе өзүңдүн мурун бугасың. Сонун. Айсезим, жакшы барыңыз. Чоң рахмат. Мен мисалы бул долбоордун алкагына дагы көп адамдар жеткиргим келет. Эмне үчүн дегенде бул айткандай эле эмоция тартып атасыз, анда эмесе чоң рахмат.